Достуктун достук болуп атага чыгышына чоң рол ойногон эң негизги оюнчу бул Байыш Ниязов деп айтат да, сенин агаңды айтат. Туура. Байышкан биринчи ар кайсы командаларда ойноп жүрдү. Угайда ойноп жүрдү, кийин Бөрлүдө ойноп жүрдү, Кабыланда ойноп калды. Анан 2013-жылы ушул достук түптөлгөн. Ушул аэропортто торпок кулак чаап атканда ошо өзүбүздүн агаларыбыз Мыкын ака, Раушан деген акаларыбыз чогулуп достук деп команда түзүшкөн. Бирок биз ошол маалда Рассвет деген командада чабат элек. Манас дагы, мен дагы Байышкан үчөөбүз Рассветте чабат элек. Кийин 2014 Рассвет жоюлуп кетип, анан достукка келгенбиз. Достукка келип, ошо сүйлөшүп, кегиле өзүбүздүн балдарды өстүрөйлү, беш-бешке үйрөтөйлү деп ошентип келип калганбыз. Ошондон бери достукта чабып келе жатабыз, Кудайым буйрса.